Söz Мадумаров Адахан Кимсанбаевичке берилет. Бүтін Кыргызстан Мадумаров. Мен баш прокурордун орун басарына суроодо. Мына процессуалдык мен өткөндө айттым эле, мыйзамдарда маселе эмес, мыйзамдардын аткарылышында деп. Айтыңызчы, ушу жерде кесиптештер айтышты. Саламат сактоо министри күнөөлүү бекен? Убакыттуу убагында токтотуп туруңуздар. Мен маалыматым боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен иш кыскартылган. Демек жок күнөөсү. Иш кыскартылган. Демек жок күнөөсү. Ошондой. Ошондой болсо эмне үчүн аны маски соо кылып, маскалар менен барып, автоматтар менен барып, бүтүн дүйнөгө жар салып, маскарасын чыгарып кармадыңар? Ким жооп берди? Ал маселе толук каралгандан кийин жооп берилет да. Каралбайт бул маселе. Каралбайт. Ким санкция берген? Эмне санкция? Ошону барып, ошо автоматтар менен кармагыла деп ким буйрук берген? Тергөөчү өзүңүз билгендей процессуальный лицо, тергөөчү. Министрге тергөөчү бере албайт. Ким берген? Мыйзамда жок. Министрге тиги берет, бул берет. Мыйзамда тергөөчү барына жок. Мына ошону сабатсыздык деп коет. Ошону сабатсыздык деп коет. Өкмөттүн мүчөсүнө баш прокурордун өзү гана берет. Ким жоопкерчилик тартты? Бул маселе бүгүнкү күндө каралып элек, каралып бүткөндөн кийин толук маалымат дагы берилет. Маалымат бере албайсыңар, себеп айтып атам, жообуңар жок силердин. Мен бул маселеге урматтуу жогорку соттун төрагасы Замир Курамаевич, мен сизге кайрылардын алдында атайын бердим. Ушул сыяктуу окуяларды силер соттор дагы колдоп берип атасыңар. Туура, мүмкүн. Карайбыз. Себеп булар жаналгыч катарында алып, прокурор кандай соттун алдында ходатайство берсе, ошону колдоп берип отурасыңар да, бардык жерде. Бир да жерде болгон жок, ушу прокуратура тарабынан мыйзамсыз ушундай бир ходатайство болду, биз колдой албайбыз деген сотту көргөн жокмун. Адахан Кимсанбаевич, андай дагы соттор бар, жок эмес, бирок аз санда. Аз санда болуп жатат, жана сот реформасынын негизги максаты ошол жанагы тергөө судьялары деп атабыз. Биз бул боюнча дагы анализ жүргүзөбүз да, жакында чоң маалымат берем менчи өзүм. Ошол тергөө судьялары ушул прокуратура дейбизби, же болбосо укук коргоо органдарынын эле токтомдорун кайталап чечим кабыл алып коюп жатышат, эч кандай юридикалык жактан баа берилбей деген сын пикирлер бар. Туура айтасыз. Ошолордун көпчүлүгү негиздүү болсо керек, себеби эмне себептен болсо керек деп аткан себеби биз анализ кылып атабыз. Абдан терең изилдеп атабыз. Бирок азыркы акыркы убактарда тергөө судьялары тарабынан мына бул жерде прокурорлор отурат, алардын багыты менен кеткен соттордо кеткен жок. Бар, бирок аз санда болуп жатат. Мына мыйзамсыз кармалып отурган 26 кишиге прокуратура кандай сөз сүйлөсө, сот ошонун башын ийке ошону карап отурат, жалдырап. Ошол эле соттор түнкү саат 6-да чыгарып берген болсо дагы, кайра актап дагы башын ийке отурат ошол жерде. Мен сизге аябай чоң ишеним артканмын, дагы эле ишенимден отурам. Замир Курамаевич, мен абдан чоң ишеним артканмын. Төрага болуп дайындап атканда, азыр дагы ошол ишенимде турам. Ушул жактардын карасаңыз, соттордун баарын жетелеп алыптыр булар. Мен айттым, ушул булардын жүрөгүн дагы, бетин дагы кайсы материалдан жасайт болду экен. Кып-кызыл жалганды үйүп турса дагы сот туура дейт, ушуларды туура деп атат. Мына Кыргыз сотунан жабыркабаган, жаран калган жок бүгүнкү күндө. Мунун жанагы саламат сактоо министри жакшы, бир чоң жигиттин досу экен, эптеп чыгып кетти. Калгандары кайда болот? Досу жоктор эмне болот? Адилеттүүлүктү кайдан издейт досу жоктор? Же баш прокурор жабыр тарткан жок, же министр жабыр тарткан жок. Эч ким эч нерсе болгон жок. Байкуш бечаралардын бардыгы 2 айлап, 3 айлап, 6 айлап жатат. Достору жок алардын, же акчасы жок. Ошого буйрук берип аткан азаматтар айтат, профилактика болот, өздөрүнө келип калат, жакшы тарбия алып чыгат деп. Адамдын тагдыры менен ойнобош керек, урматтуу соттор.
Мына азыр эми 1 айдан 3 айга жылдырып атасыздар. 3 айдын ичинде кайрадан даттанууга мүмкүнчүлүк берип 1 айдан 3 айга созуп атасыздар. Бирок кеп мыйзамда эмес да, кеп биздин ыйманда болуп атат да. 3 айга созгондо кандай болуп өзгөрөт деген оюңуз бар сиздин? Эми мыйзамдын талаптары так аткарылыш керек. Албетте мыйзамдардын талаптары аткарылбай жатса, же болбосо ыйман тебеленип тепселип жатса, бул, конечно, бул кечиримсиз. Мыйзам боюнча ошол кармалып жаткандарга Мадумаров киргенге да укугу бар, Асанов, Тешебаев, Балтабаев киргенге да. Бирок Балтабаев, Тешебаевтар кирет, Мадумаров кирбейт деп отурат, мына прокуратуралар отурат ушул жерде. Мыйзам баарыбызга бирдей, бирок Мадумаров көзгөчө иштеп атат. Кирбейт Мадумаров, алар менен жолукпайт. Агахан Кимсанбаевич, ошон үчүн мен жана жогоруда айтып кетпедимби? Маны сиздер баарыңыздар тең түшүнүп атасыздар. Сот реформасы десе, бул сот реформасы сотторго гана тиешелүү деген кээ бир түшүнүктөр болуп жатат окшойт. Окшойт эмес, ошондой болуп жатат да. А сот реформасы баарына тең тиешелүү. Сиз айтып аткан ошо прокуратура, тергөө орган жана башка укук коргоо кызматкерлерине керек болсо жана мен кайра кайталап коеюн, айыл башчыларына чейин баарына тең тиешелүү болчу. Ошон үчүн эгерде бул сот реформасы деп сотторду гана карай бербей, же болбосо эле кечке эле сотторду жаманатты кыла бербей, баары тең чогуу реформа жүрүш керек. Муну ошондо гана оңолобуз. Албетте мен кошулам. Эгерде сиздин жанагы айтып аткан пикирлер боюнча өзүңүз айтып кеттиңиз, ушуну кайталап эле чыгарып атышат депчи. Мындай сөздөрдү сизден гана эмес, мен аны карапайым адамдардан дагы, же болбосо башка интеллигент адамдардан да угуп атам. Көп угам мен, аябайчы. Ошон үчүн биз азыркы учурда далалат кылып, аракеттенип атабыз. Бул аракет жалаң менин аракетим менен эмес, сот системасынын өзүнүн аракети эмес, бүтүндөй масштабна бардык бийлик структуралар тарабынан колдоого алынганда, ошондо гана сот реформасы жүрөт. Эгерде колдоого алынбаса, албетте жүрбөйт. Сиздердин айтып аткан сөздөр, ушулардын бардыгы тең ошол сот реформасынын бир кирпичи, бир тешигин жамаганга бир эске алына турган сын пикирлер. Муну мен мойнума алабыз. Алып келгенбиз, дагы алабыз. Албаганда каяка бармак элек. Оңололу десек, эгерде сын пикирлер негиздүү болсо, ошону эске алып туруп анан алдыга жылсак болот. Мен эми жалтаңдабай эле айтып атам мунучу. Бул мамлекеттик деңгээлде жүрүш керек. Сиздердин колдооңуздар менен. Мыйзам демилгеңиз бар, укугуңуз бар, ошону биз сизден күтөбүз. Рахмат.